Өткөн сабагыбызда ушу жаш баланын төрөлүшү, анан 7 жашка чейинки кээ бир тарбия маселелери жана жалпы тарбия маселелерин алганбыз. Бүгүн ошол сабагыбыз улай эле алып бештеп баккан балабыз ошо 7ге чукулдап, 7ге чыгып калганда кандай кылып тарбия беребиз? Мына ушул жөнүндө болмокчу иншалла. 7 жаштан жогору деги эле жалпы тарбия жөнүндө. Ошого байланыштуу кээ бир маселелерди алабыз. Албетте бала наристе кесинен чоңоюп, акыл эс кирип баштаган кез бул эми ушул 5-6-7 жаш курагы. Ал кезде ошол бала эркек болобу, кыз болобу, сөздүккө түшүнүп, акыл эси толуп, жакшы жаманды айырмалай баштаган убак. Мына ушуга чейин дагы жанагы ата энеси берген тарбиясы менен анан ушул жашта дагы ошол тарбияны улантып, андан ары дагы өнүктүрүш керек. Албетте 6 жашка чыкканда айтып кеттик, бул түшүнүп калат көп нерсени. Анан ошол кезде исламдын негизги болгон талимдерин, бир Аллах субхана таалага сыйынуу, кулчулук кылуу, жаратуучу ким бол? Аллах субхана таала өзү жаратуучу, рызкы берүүчү ошол зат, өзү гана ааламды башкарат, өзү гана ибадатка татыктуу, ушундай маселелерди ла иляха иллаллах келмесинин баягы маанилерин тереңирээк түшүндүргөнгө аракет кылыш керек, жөнөкөй жол менен. Исламдын түркүктөрүн, исламдагы имандын түркүктөрүн, исламдагы тыюу салынган арам нерселерди дагы кошо жөнөкөй жол менен түшүндүрө башташ керек бала чакага, ар бир ата эне. Ошо баягы күнүмдүк жашоо менен эле үйрөтө башташ керек. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, жанагы балдарыңар 7 жашка чыкканда намазга буйругула дегендей, ошо намазга буйруп, намаздын эмне экенин, намаздын баалуулугун, артыкчылыктарын айтып түшүндүрө башташ керек да. Бирок баягы чоң кишиге айтып аткандай эмес, бул баягы мойнуңа милдет болуп парыз деген мааниде эмес. Ошо намазды окуп кеткенге даярдануу, ошого практика кылуу, ошого машыгуу катары көндүрө башташ керек. Анткени 7 жаштагы, 6 жаштагы балдар чоңоюп балагатка жете элек да. Бирок ошол убакта түшүнө баштады, даарат эмне, намаз эмне, ошонун баарын үйрөтө башташ керек акырындык менен. Кыйнабаш керек. Анан ошол убакта дагы мисалы этият болуш керек. Кээде бала оюнга алаксып кетет, кээде уктап калат, кээде унутуп калат. Анан ошол кезде катуу аркасынан түшүп алып, ошондой убакта намаз үчүн катуу жазалаганда болбойт да. Уктап калса же унутуп калса, сен эмне унутуп калдың деп катуу урушуп, көңүлүн чөктүрбөш керек да. Бул убакыт деген мындайча айтканда баягы кызыктырып, ошо намазга көндүрүү убакыты да. Жакшы сөз менен айтып, тартып, ошол эки намаздын баалуулугун, намаздын маанисин жүрөгү менен кабыл кылып, кийин чоңоюп эс тартканда өзү ошо намазды сүйүп окугандай кылып тарбиялаш. Көп ата эне ошол жерден көп жаңылып калышат. Катуу уруп, сабап, баягы көңүлүн калтыргандай деңгээлде катуу тарбия берип коет да, албетте андай болот. Албетте баягы кичине өтө эле баягы баш бербей баратса, айтып, анча-мынча баягы этин оорутпагандай кылып, бир жерин таалуу жерге чаппагандай кылып кичине чаап, антип тарбия берсе болот. Бирок этият болуш керек да. Ошол кезде ошондой убакта да этият болуп, кийин баягы чоңойгондо намазды жаман көрүп калбагандай кылып, ошондой тарбияны бере башташ керек. Анан айрыкча ошо намаз менен биргеликте жанагындай тавхид сабактарын, Аллах субхана таалага таянууну, Аллах таалага түз сыйынууну үйрөтө башташ керек. Анткени ушул кезде балдар уже айырмалап биле баштайт. Айлана чөйрөдөгү махлуктарды айтып, тоо, таш, асман, жылдыз, белгилүү нерселер, ушунун баары тең махлуктар, мунун баары тең сыйынууга татыктуу эмес, бир гана Аллах таалага сыйыныш керек, өзү гана ушунун баарын жараткан деп, ошо кичинекей баланын жүрөгүнө жалгыз Аллах субхана тааланын жалгыздыгын салып тарбия бере башташ керек, акырындык менен. Убагы келгенде, келгенде айтып. Анан ошол менен тарбия уланат. Анан жанагындай айтып кеткенде, ошо тарбия берип аткан убакта дагы жанагындай этияттыкты сакташ керек. Алардын дагы сезимдерин сыйлаш керек жаш балдар. Жаш балдардын өзлөрүн баягы көтөрө турган деңгээли бар, кабыл ала турган маалыматтардын чеги бар. Мына ошонун деңгээлинде бериш керек да. Мына жөнөкөй кылып түшүндүрүш керек буларгачы. Ар бир нерсени оор кылбаш керек. Китептерди окутканда да жеңил китептерди окуп бериш керек. Өздөрү окуп берип жөнөкөй түшүндүрүш керек. Өздөрү айта албаса, демек анда тарбиялагай турган мугалимдерди таап, жалдап болсо да ошолорго алып барып талим бердириш керек балдарга. Анткени балдар биздин келечек, мойнубузда аманат, ошолордун камын көрүш керек. Алардын кара курсак үчүн, кийим үчүн кандай жан талашабыз, туурабы? Албетте ал да зарыл нерсе, бирок алардын ыйманы, тарбиясы андан да өйдө турат.
ошол жака чейин керек болсо каражат жумшап болсо дагы ошолорго тарбиясын көрүш керек. Анан ошол тарбия берип аткан убакта жанагындай айтып кеткендей сезимдерин сыйлаш керек. Ошо жана айрыкча жаш балдар 6 жаш чоңоюп келаткан убакта алар баягы оюнга кызыккан учуру ошону дагы таразалаш керек. Аларды өтө эле камап, оюндардан тыйып, тарбия берип атам деп эле катуу боло берген болбойт. Анткени баланын андай сезими сынып калат, чагы сынат ошол кезде. Анан кийинки сөздөрдү уже кабыл албай баштайт. Же болбосо алдаганга өтө баштайт, коолук кылганга өтө баштайт. Мына ошондон өтө этият болуш керек да. Баягы ата-эне тарбия берем деген туура сезими менен эле катуу киришип алып, балдарына зыян келтирип албаш керек. Бул өтө этият боло турган маселе. Ошого да жакшы көңүл буруш керек. Ар бир ата-эне өзү каракы болуш керек да, баласынын жөндөмүн байкап, илим деңгээлин байкап. Мисалы, ар бир эле баланын билим деңгээли, эс тутуму бирдей эмес. Кээ бирөөсү тез кабыл алат, кээ бирөөсү кеч кабыл алат. Ошонун баарын таразалап туруп, ошого жараша тарбия бере башташ керек. Андан кийинки маселе ошо тарбия берип жана үйрөтүп, айрыкча диний маселени үйрөтүп аткан кезде, намаз үйрөтөбүзбү, Куран үйрөтөбүзбү, хадистерди жаттатабызбы, ошону жаттатып үйрөтүп аткан убакта алар жанагындай белек, ар кандай приз ушундай нерселер менен кызыктырып, ошого байлабаш керек. Дин таалиминчи аларды ошо акыретке байлап, анткени ал балдар түшүнө баштады. Мунун соогуну Кудай Тааладан болот. Эки дүйнөдө бактылуу болосуң, ушунун аркасы менен Кудай Таалага жагасың деп, аларды кызыктырууну ошо бейиш менен, Аллах субхана тааланын ыраазылыгы менен байлаш керек. Эмне себептен? Анткени негизинен жаш балдарга ошентип таалим берүү негизинен Аллах ала менин билишимче бул диндеги бидат болуп калат эгер. Анткени белек берип ибадатка кызыктыруу бул ибадат да. Муну биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар ошол кезде доордо алар кылган эмес. Экинчиден, баланын ошо кичинекей болсо дагы ыхластуулук азаят. Ошондой нерселерге байланып калат. Мен Куран жаттап койсом, атам мындай белек берет экен, мындай акча берет экен деп ошого көнө баштайт да. Ошондуктан диний маселеде ошого байлабаш керек. Бала түшүнөт, балага деле айтса. Куранды үйрөтүп атканда, намазды үйрөтүп атканда, ар кандай зикир, хадистерди жаттатып атканда, соо Алла Тааладан болот. Өзүң үчүн жакшы деп, жакшы дуа кылып балдар ошо жаттап келген болсо, тапшырмалар жакшы аткарып аткан болсо, ошо дин жаатында, дин таалим жаатында аларды баягы маани, ички дүйнөсүн көтөрүп, көңүлүн көтөрүп, жакшы сөздөр айтып койсо, ошол эле жетишет. Ошого эле тарбияланат. Андан кийин жана башка туура нерселерге тиги кызыкпай баштайт. Мына ошентип акырындык менен тарбия бере башташ керек. Албетте, анан ошол 5-6 жашка чыккандан кийин 7 жаш андан жогорку жаштарда уже бала деген айланан чөйрөнү түшүнүп, чөйрө менен байланышып, дос тута баштайт, кошунанын, тааныштардын достору менен, балдары менен ойной баштайт. Анан албетте адам баласы баягы коомчулук менен жашагандан кийин сөзсүз түрдө дос тутат. Анан ошо досту дагы тутканда ата-энеси баягы көзөмөлдөп туруш керек. Балдарым кандай балдар менен ойноп атат, кандай адамдарга жакындап атат, ал кимдин баласы, кандай тарбия көргөн деп ушул маселеге дагы жакшы көңүл буруш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, жана Бухари Муслимде келгенде, жакшы дос менен жаман досту мисалын келтирет да. Ошондо жакшы дос дейт, жакшы жандаш, жакшы жолдош бул кандай дейт? Бул жанагы атыр жыттуу мисиктерди, атырларды сатканга барабар адамдай дейт. Же ошол адамдан сатып аласың дейт ошону, же сага аны берет, же болбосо андан жагымдуу жыт. Мындайча айтканда, бардык тарабына пайда аласың дейт. Сатып аласың, же жөн гана берет, же жагымдуу жыт келет дейт ошол атыр саткан, же болбосо атыр көтөрүп жүргөн адамдан. Жаман достун мисалы дейт, жанагы темир устаканадагы көрүккө окшош дейт да. Көрүк деп койчу, темирлерди ысытыш үчүн үйлөткөн аспап да, териден жасалат көбүнчө. Темирди ысытыш үчүн үйлөптүр, анан усталар ошону чабат, ошого окшоштуруп атат. Жаман достун мисалы ошо көрүк сыяктуу дейт. Сага ошо көрүктөн от чачырагандай, от чачырап зыян келет, же болбосо сасык жыт келет дейт. Албетте темир эригенде, темир устаканада чыккан жыттар, жаман жыттар чыгат да. Жаман достун да мисалы ошондой дейт. Же жаман жыт чыгат, же болбосо от чачырайт. От чачырагандан кийин адамдын кийимин күүсүп зыян келтирет. Мына ошондой болуп, достун дагы баягы маселеси бул дагы өтө зарыл маселе. Ата-эне ошону да көзөмөлдөп туруш керек, карап туруш керек. Анан бул жерде дагы айта турган маселе баягы көзөмөлдөйм деп деле муну аша чаап кеткен боло бербейт да. Досторуна шектенип, өтө эле катуу тыйып,
өтө эле катуу текшерип мына байкап туруш керек. Ата эне сырттан эле байкаса билет ошо кандай бала экенин. Анан анча мынча кемчиликтер болуп атса, баласы менен чогуу үйүнө чакырып, сый көрсөтүп, баласы менен кошо ага да кошо таалим берип, насаат айтып, ушу баланын жолдошу дагы туура жолго түшсүн, жакшы нерсени билип алсын деп аны кошо тарбиялаганга аракет кылыш керек. Анча мынча кемчиликтер дагы болот эми баарыбызда эле. Анан достук баштаса эле баарын жактырбай эле четке куугалап эле ага коштура берсе да бала дагы шагысынып кыйналат орто жолдо. Апама же атама досторум жакпайт депчи. Бул дагы терс таасирин тийгизет. Ошондуктан бул маселеде да өтө этият болуш керек. Дос жөнүндө насаат айтып атканда досторунун көзүнчө насаат айтып же досторунун көзүнчө урушпаш керек. Бир жерде ойноп кызыгып жүрсө аркасынан жетип барып ошолордун көзүнчө уятын чыгарып жетелеп кетип же катуу сөз айткан андай болбойт. Мисалы бала туура эмес ойноп жүргөнүн байкап калса ата эне же кечигип баратса, чыдай турса келет үйгө. Анан ошол кезде насаатын айтыш керек. Досторунун көзүнчө уят кылбай. Анткени ал балага ошондой мамиле жасалып калса, достору көрүп калса аны шылдыңдайт. Жаман аттарды коет. Сен атты тиги апаң эркек бала болсо апаңдын баласысың дейт. Ушундай жаман сөздөрдү айтып, апаң кийлигише берет, атаң кийлигише берет, сени үйдөн чыгарбайт, апаң ушундай мамиле кылат деп алар балдардын намасына тиет да. Ошондуктан өтө бул маселеде да этият болуш керек. Достору бар деп эле көңүл бурбай такыр таштап койгон да болбойт. Жана ошол эле убакта баягы көзөмөлдөп атам деп чектен чыккан дагы болбойт. Муну аябай байкап туруш керек. Андан кийинки маселе ошол балага тарбия берип же чөйрөгө аралашып уже эс тутуму өсө баштаганда баардык жашоого керектүү болгон жакшы нерселердин баарын үйрөткөнгө аракет кылыш керек. Жакшы адеп ахлакты, эмгекчилди, сабырдуулукту, убадага туруу, коркпостукту, берешендикти, ушундай кандай шарият үндөгөн жакшы иштер болсо ошонун баарын ата энеси үйрөтүш керек, көндүрүш керек, ошого чакырыш керек, ошол жөнүндө маалыматты бериш керек. Эгерде балдарынан ушундай туура эмес жаман сыпаттарды байкап калган болсо, мисалы жана эгоисттик же болбосо сараңдык сыпаттары байкап калса, дароо ошол замат оңдогонго аракет кылыш керек, көндүрүш керек, берешендиктин жакшы жагын айтып, же балдары үстөмдүк кылып жанагындай камкор, зулум кылганга жакын балдар болуп калат кээде. Кичинекей кезинен эле чоң болуп, бирөөгө баягы өзүнүн кыр көрсөткөн балдар болуп калат. Андай жаман сыпатта дароо кайтарып, аны да тарбиялаш керек, көзөмөлдөп туруш керек. Мындайча айтканда ата эне баласы кайсы жактан, кайсы адеп ахлагынан, кайсы сыпатынан тиги аксап атат. Ошону байкап, ошол ягын дарылаш керек. Жана ошондой эле кайсы жактан жакшы алдыга кетип баратат, кандай жакшы сыпаттар бар, аны өнүктүрүш керек. Ошого үндөш керек, баласын сүрөш керек, кызыктырыш керек. Анткени мунун баары тең эле ошо баласынын пайдасы үчүн да. Мына ошонун баарын үйрөтө берген болсо, ата эне жакшы сыпаттарды үйрөтүп, жаман сыпаттардан кайтара берген болсо, өзүнө да жакшы, бала чакасына да жакшы. Мына ушуга да жакшы көңүл бурушубуз керек. Андан кийин жана башында кичине ишарат кылып кеттик. Мисалы, ушу тарбия берип атканда ата эне эми билет өзүнүн баласынын кылык жоругун, акыл эсинин деңгээлин, мүнөзүн. Анан баласынан бир кандайдыр бир талантты байкап калган болсо, бир жакшы жакка ошону өнүктүрүш керек да, өрчүтүш керек. Айрыкча эгерде баланын ушу шарият илимине шыгы бар болгон болсо, илим алганга, чыдаганга, ошону жайганга шыгып алган болсо, ошону дароо колго алып, ошону өнүктүрүш керек. Негизинен баарыбыз эле билебиз, бул шарият илимин ар бир адам ошо жашоосуна керектүү деңгээлде билиши, мисалы, күнүмдүк парыздарды аткаруунун жол-жолдорун, эрежелерин билиш, жашоодо керек болгон Аллах субхана таала парыз кылган парыздарды, арам кылып тыйып салган арам нерселерди билип алуу, бул ар бир адамдын парызы да. Эркек аялбы, ошонун баарын билип алыш керек. Муну сөзсүз түрдө үйрөтөбүз. Бул жөнүндө айткан жокмун. Бул андан тышкаркы, парыз болгон илден тышкаркы мустахаб болгон, мисалы, илимди үйрөнүп, элге жайуу максатында, китеп жазуу максатында, даават кылуу максатында, ошол нерселерге кудурети жетип, ошол нерселерди аткара турган бала чыгып калган болсо, үйдөн эркекпи, кызбы, дароо ата энеси ошону колдош керек. Ошону колго алып көтөрмөлөш керек, ошого шарт түзбөш керек. Анткени бул илим деген шарият илимин алуу, элге жакшылыкты жеткирүү, элдерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, бул өтө чоң жакшы амалдардын бири. Балким ушу парыз амалдардан кийин эле баардык мустахаб
нафил болгон ибадаттардын эң абзели ушул. Илим деген бул нур, өзүнүн көзү ачылат, башкалардын көзүнүн ачылышына себеп болот, көптөгөн жакшылыкка ээ болот. Анан ошол нерсеге ата эне катуу көңүл буруп жардам бериш керек. Мына азыркы заманда баардык эле кесиптин түрүн издеген көптөгөн жаштар, балдар көп, бирок шарият илимин издеген адамдар, жаштар, балдар өтө эле аз. Ошондуктан бизге мусулмандарга шарият илимин үйрөнүү, дин илимин үйрөнүү бул суудан дагы, абадан да артык. Эгерде кимдин ушул баласы ушул жаатта жакшы чыгып, зээндүү чыгып калган болсо, ошого үндөгөн абзел. Көп ата эне жакшы маалымат жогунан балдары мисалы акыл эстүү, тың, зээндүү чыгып калса эле, дүйнөлүк илимдерге кызыктыра беришет да. Экономист бол, же прокурор бол, же доктор бол деп мындай кесиптерге үндөй берет. Албетте, ал кесиптер деле жакшы, бирок ал кесипти алып жүргөн адамдар көп. Шариятты алып жүргөн, шарият илимин алып жүргөн адамдар аз. Анан ошону билип туруп, динди түшүнгөн адам ошону билип туруп, анан балдары ошол жака ыктап, ошол жака шыктуу болгондон кийин ошол жака түртүп ошолорго жардам бериш керек. Анткени мунун артында чоң жакшылык бар. Биринчиден ата энеси канча деген сооп алып атат, ошол баласы жакшы жолго түшүп калып, канча деген сооп жыйнаган болсо, канча деген жакшылыкты эле жеткирген болсо, баласына дагы, ата энесине да жазылып турат. Ошол жакшылык кимге кыяматка чейин жетип турган болсо, ошонун баары жетип турат. Мына кандай деген чоң жакшылык. Ошондуктан бул жакшылыктын акыбетин адам баласы ойлонуп, балдары мына ушул жака үндөш керек. Ушул жака түртүш керек колдон келиши. Анан эгерде балдары шыгы жок болуп, айла жок болуп, илим талап кылбасам да башка кеп анда. Ошол өзүнө керектүү ислам дининдеги негизи болгон түркүктөрдү, милдеттерди, парыздарды үйрөтүп, андан кийин башка адал, жакшы кесипти үйрөтүп койсо болот. Бирок баласынын шыгы болуп туруп, анан шарият илимин үйрөтүүгө мүмкүнчүлүгү болуп туруп, андан баш тарткан бул жакшы эмес. Ошондуктан ата эне дагы ушул жака көңүл буруш керек. Андан кийинки маселе ушу тарбия жолунда, тарбия болуп атканда, мисалы баардык эле ата эне балдарын жакшы болсун, элдин алды болсун деп эле тилейт. Бирок ошондо баягы тилеп кызыктырып аткан убакта кээ бир ата энеде бир туура эмес бир тарбия жолу байкалат да. Кээ бирөөсү балдарын жакшылыкка үндөйм деп атып, башка бирөөлөргө же кошунанын, досторунун, же тааныштарынын балдарына салыштырып, аларды дагы огош бетер артка тартат. Мына карасаң баланчанын баласы же кошунанын баласы мынтип атат, сен болсо акылың жок, сен акмаксың, же келесоосуң, же эчтеке билбейсиң деп ушинтип алардын шагын сындырган болбойт. Анда бала деген артка кетет, ата энесине таарынат, капаланат. Антип тарбия деген бул балага жакшы таасир бербейт. Албетте кээ бир балдар эми жеринен эле табияты көңүл бурбаган балдар бар, бирок ушундай сөздөргө, бирок көңүл бурган да балдар бар да. Ошонун аркасынан өзүн жаман сезип, менин колуман эчтеке келбейт турбайбы, ата энеме жакпайт турбаймынбы, мен жаман турбаймынбы, мен акмак турбаймын, келесо турбаймын деп артка кетип калган балдар бар да. Ошол себептен өтө абайлаш керек. Кээ бир балдар ошонун аркасынан ошентип чөгүп өзүнүн жанына өздөрү кол салып коюшу да ыктымал да. Ата энеме жакпай койду, мени жактырбай койду, мени нааразы кылышты деп. Бул дагы өтө баягы көңүл бура турган маселе. Ошол эле убакта ата энеси баягы баласын, ар бир ата эне баласын мактагысы келет, жакшы көрүп, анан мактап атып дагы чектен да ашып кетпеш керек. Баланы баягы мактап атып текебер кылып, өзүнөн башканы көрбөгөн деңгээлге жеткирип салбаш керек да. Балам мындай, балам ушундук, акыл эстүү, баарын билет, баары мынтет, менин баламдай эч ким жок деп эле кечке эле аша чаап мактай берсе баланын бели сынат да. Ошондуктан ата эне деген өтө этият болуш керек бул маселеде дагы. Кээде мактай турган жери болгон болсо, ошол мактоо ал баланы жакшы жакка түртүп аткан болсо мактап коюш керек. Болбосо тең салмактуулукту сактап, жаман сөз айткан болбойт албетте. Жаман сөз айткан болбойт, жакшы сөз айтып, мактоонун жээгинен чыкпай, баланы сындырып албагандай деңгээлде кармап тарбияны бериш керек. Мына ошондо гана иншалла жанагы бала тарбияны жакшы алып, жана алдыңкы жашоолорунда өзүнө керектүү кесиби болобу, кесибинин жолун тандап, жакшынакай жолго түшөт. Мына ушуга окшогон дагы башка маселе бар. Анан эң негизгиси айтылып турган маселелер ушул. Бул жалпы баягы тарбия боюнча. Бул эркек кызга тиешелүү. Анан өзүнчө да акыркы маселени ушул кызды тарбиялоодо дагы бир негизги маселени айта кетейин. Албетте кыз деген бул баягы назик
зат болот. Үйдүн деген берекеси кутуу. Анан кыз бала ошо өзүнүн үйүндө мындайча айтканда конок катары убактылуу жашайт, башка бирөөнүн бүлөсү болот, башка жакка кетет, үй бүлө курат. Ал жерден бала чакал болуп, ошо ата энесинен көргөн тарбиянын өзүнүн балдарына, неберелерине берет. Ошондуктан кыз балага өтө жакшы көңүл бурушубуз керек. Атасы дагы, апасы дагы көңүл буруш керек. Айрыкча кыз баланы уяттуулукка жакшы тарбиялаш керек. Адеп ахлакка, кулк мүнөзүн оңдогонго, тилин сактаганга катуу көңүл буруш керек. Анткени кыз бала деген айтып кеткендей, бирөөнүн бүлөсү болот, башка жакка кетет. Ошондо ошол жерге барып өзү да уят болбогондой, бирөөнү да уят кылып койбогондой болуш керек да ата энеси. Жана ошондой эле коомго аралашканда, чөйрө менен аралашканда өз абийирин сактап, туура жүрүп, уяттуу, жакшы, үлгүлүү кыздардай болуп, үлгүлүү кыздардын жолун көрсөтүп, ошолордун жолу менен жүргөн кыздар болуш керек. Мына ошого ата эне жакшы көңүл буруш керек. Кичинекейинен баштап, жана эс тартып аткандан баштап. Кийин чоңоет да, кийин билип алат да деген болбойт. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, энесин көрүп кызын ал деп. Демек ошо энеси кандай тарбия берген болсо, кандай тарбияны үйүнөн көргөн болсо, ошону эле кийин башка жерге барганда ошону көрсөтөт. Ошо тарбиясынын таасири болот деген сөз да. Мындайча жөнөкөй айтканда. Ошондуктан бул өзүнүн үй бүлөсү, ата энеси биринчи чыккан уясы да. Кызга өтө жакшы тарбия бериш керек. Мына башында айтып кеткендей эле, жанагы жалпы тарбияга кирген эң негизгиси динин үйрөтүш керек. Мисалы башка жерге барып калып, ал өзүнүн үйү эмес да, эркелей турган атасынын үйү эмес. Ал жерде ар кандай зарылчылыктар, ар кандай акыбалдар болот. Кээде баягы конок көп келген, же болбосо жумуштары көп болгон үй бүлөгө барып калат. Мына ошондой убакытта дагы ибадатын таштабаган, намазын таштабаган, ошого убакыт тапкан кыз баланы тарбиялашыбыз керек. Ана анча мынча сыноо келсе эле ошону көтөрө албай намазын таштап койгон кыз келиндер өтө эле көп. Үйүнөн намаз окуп кетпей, кийинчерээк намаз окуп, анан ошол жака барганда же жашоо турмушун оокатты көтөрө албай, же кайын журт тарабынан анча мынча сын пикир угуп калса, ошого чыдабай, таштабай, үлгүрбөй атам деген шылтоо менен намазын таштап койгон кыз келиндер бар. Бул деген такыр туура эмес, өтө жаман тарбия. Ошондуктан ошол нерсеге бейкем болгудай, өзүнүн динин сактагыдай, кайда жүрсө дагы динине көңүл бурган, динге көңүл буруп, андан кийин жашоо, дүйнө жашоосуна үлгүргөн кызды тарбиялашыбыз керек. Айрыкча жанагы адеп акылагына жакшы көңүл буруш керек, тил жагына жакшы көңүл буруш керек. Анткени аял затынын баягы таянган нерсеси көп учурда тили болуп калат. Анан барган жеринде барып ошол жерден анча мынча суноолор болуп кетсе, тилин чыгарып, урушуп талашып, ажырашуу, жандан башка чоң жаңжалдар ушу тилдин аркасынан чыгып кетиши ыктымал. Ошондуктан ошого жакшы көңүл буруш керек. Кыскасы, баягы кыз бала башка жакка барып батып, өзүн жакшы, үлгүлүү кыздай кылып, келиндей кылып көрсөткүдөй деңгээлге ата эне жеткенге аракет кылыш керек. Мунун баары тең аманат. Атасы дагы, апасы да бирдей жооп берет. Муну эч качан унутпаш керек. Ошон үчүн азыртадан жаш ата эне болуп калабы, же кыздары чоңоюп калган ата эне болобу, азыртадан ушул маселени колго алып, кийин өкүнүп калбагыдай тарбияны бергенге аракет кылып, белдерин бекем бууп, азыртадан башташ керек. Иншалла ушунчалык аракет кылып, Алла субхана дуба кылып, баардык аракеттерин көрсө эле, кийин эле өзүлөрү эле ушунун өзүлөрү эле көрөт. Кыз үчүн да пайда, жана өзү үчүн да пайда болот. Алла субхана таала баарыбызга караганда же кабарын укканда сүйүнгөндөй бала чаканы, урпактарды насип кылсын. Кайда жүрсөк дагы балдарыбыз тарбиялуу, такыба, элге, исламга, мусулмандарга кызмат кылган эр жигит, азаматтык кыздардан болсун. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен иншалла аяктайт.